Саламатсыңар балдар. Бүгін сіздер менен турмуш тиричилик коопсуздугунун негиздери сабагын өтмөкчүбүз. Сабагыбыздын темасы бейтааныш кишилер. Бейтааныш кишилер менен жолуккан учурлар болду беле? Бейтааныш кишилер кимдер балдар? Демек балдар, бейтааныш кишилер биз тааныбаган, билбеген адамдарды айтат экенбиз. Алар бизге зыян алып келиши мүмкүн. Бул чогуу адамдар. Алар тескерисинче боорукер, жакшы адам болуп көрүнүшү мүмкүн. Көчөдө эч качан бейтааныш кишилер менен сүйлөшпөө керек. Чоочун кишилер менен эч жака барба, автоунаасына да түшпө. Алар сени түрдүү жолдор менен алдашы мүмкүн. Каалаган нерсеңди сатып берем десе да ишенбегиле. Ойногондо, сейилдеп жүргөндө жалгыз калганга аракет кылуу керек. Досторуң менен чогуу ойно. Жалгыз жүргөн бул кооптуу эсептелет. Эч качан подъездге, лифтке өзүң жалгыз чыгуучун, тааныбаган кишилер менен чогуу кирбегин. Эгерде сени күч колдонуп алып качууга, уурдууга аракет жасашса, мен бул кишилерди тааныбаймын деп жардам сураганды унутпа. Сенин жаныңа бир унаа келип токтоп, ичиндеги бейтааныш киши мынчанчы номердеги үй кайсы жакта билесиңби? Унаама отуруп көрсөтүп бербейсиңби? Десе, ал үйдү билбейм, көрсөтүп да бере албайм, унааңызга да отурбайм деп жооп беришиңиз керек. Чоочун адам сени чакырып, досуңдун аты ким? Ал кайсы үйдө жашайт? Айтып берсең, мен сага балмуздак сатып берем деп айтышы да мүмкүн. Ал учурда силер кечиресиз, мен сизге эчтеке айтпайм, балмуздакты ата-энем сатып берет деген сыяктуу жоопторду кайтарышыңар керек. Демек балдар, ар дайым ата-эненин айтканын угуп, эл көп чогулган жерлерде ата-энебиздин укугун кармагануу туура болот. Бейтааныш кишилерге жолуксаң эгерде, бейтааныш кишилерге ишенбөө керек, ойлонуп жооп берүү керек. Дароо жакындарын издөө, алданып калбоо, мактанбоо жана туура ойлонуу. Эми силерге үй тапшырма. Тааныш адамдар менен бейтааныш адамдардын кандай айырмачылыктары бар деген суроого жооп жаза аласыз.